oyunlarında erkekler жана kız келиндер arasında judo boyunca Ercaner Açık Azya Kubogу өтүүдө. Жалпысынан 9 өлкөдөн 191 спортчу катышылды. Эми Кыргызстанда намысын 71 спортчу талашат. Биздин спортчуларга ийгилик каалайбыз. Турнирибиз рейтинговый деп эсептелет. Астыда бул турнирдин ачык алса болот. Мына Казакстан, Кыргызстан бүт федерация колдон келген бүт иш аракеттерди кылдык. Бизге эң негизги дагы бизге жаңы ушул жылы назначить этилген мистер Акиноба Осака келди. Бул деген судейский директор, бүткүл Азиянын судейский директору. Асхат Житкеев келди, судейский директор. Мына ошолор биринчи алардын ишин булар Кыргызстандан баштап атышат да. Даярдыкты федерациянын атынан тренерлер бүт иш аракеттин баарын кылдык. Бирок бир нерсени айта кетсек болот. Бул турнирге биздин биринчи номерлерибиз катышпай эле, анткени астыда бизде Астана, андан кийин Монголия күтүп турат. Травма алып калбасын же чарчап калбасын деп биз биринчи номерлерибизге бияка кошкон жокпуз. Экинчи, үчүнчү номерлерибиз катышат. Жүрөгүм солуп кыргызмын деп кар жаса да жамгыр жаса. Потому что Чонгемный айыл аймагындагы Кайында айылында Чонгемин спорт клубунда машам. Жеке маштырсам, Мурат Сайдуллаев Алмабекович, биз 2019 жылы эле машкап берип, bizden özgürlükleri bir daha gün trafik maşurumuz bayt geçiyor. Менин атым Жанар, мен 16 жаштамын. Каракол шаарынан келдим. Бул алтын медальга мен көптөн бери келаткам, биринчи алтынын. Тем более чоңдордун арасында. Мен тренерим Аматов Саварасан, чоң рахматымды айтам. Bu sıralamayla Kuba Karşısı'nın en çok IGF sıralamayla birinci çok medal aldı. Şampiyonluk kapıda 66 kg salmaktan çempion oldu. Bu serinin ayağı kişneke gezden beri herhangi bir